Assalamu alaikum hurmatlı menin Desin TV kanalımdın görücüleri, YouTube suyucuları. Men azı sizler menen abdan tolkundanıp mınday temperaturam 100 gradusqa kaynap çıkıp duram. Hazır men özü planda efirden çıkpaşım gerek ele. Oşonsa da hazır çıkıp sizlerge aytıp koyun dep çeştim dostlar. Mına men hazır şol internet emesinden gördüm. Şol Kuvançbek Jumaliyevdin, Akayevdin janında жүргөн жақынқы bir шәкірттерінен biri kim ekenini жақсы білесіздер. Қырғызстандағы чоң серий кардиналдардың biri эфирге чыгып алып, Мелис Аспеков деген журналист алып чыгып, ошол жерде мен коррупцияга чыланбаганмын деп каргантып, ошол кишине Куранды колуна карматып, ушинтип мен до конца даже аягына чейин көргүм келген жок достор. Мен жүрөгүм ыйлап мындай толкунданып мен үйүмөн жүгүрүп чыктым. Мен азыр өзүмдүн реакциямды билдирейин деп. Бул эмне деген шермендечилик, эмне деген бир эме. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр туура түшүнүңүз. Урматтуу биздин диний аалымдар, көргөн болсоңуз урматтуу Чубак ажы жана башка биздин ошол кыргыз муфтиятындагылар бул мындай нерсеге кантип ушундай болуп кетти. Бул эми албетте сиздер мындай тыюу сала албайсыздар. Мен кайсы жактан айтышты дагы билбей турам. Куранды ыйык, Куран китебибизди ушинтип хайп кармаш үчүн элдердин алдына алып чыгып алып, мен кыйынмын дегенде бир эмелерди кылгандыгы, бул журналисттин дагы өтө чоң одоно катачылыгы. Ал эми тиги ошого көнүп ошентип чыгып сүйлөп жаткан тиги Жумалиевдин касамкорлугу. Түндүк биздин диалектиде кандай деп аталат билбейм. Бизде түштүктө касамкор деген сөз бар. Достор, билбегендер болсоңор билип алгыла. Касамкор деген касам ичкен адамды касамкор деп коет. Мындай касам деген илгери бир чыныга туздан салып суудан куюп ошону касам, ант ичкен деген сыяктуу касам деп койчу экен. Ошондойлорду касамкор деп коет. Бул Жумалиевдин накта чыныгы айтканда касамкорлугу болуп эсептелет. Ыйык Кураны Каримди кармап туруп ушундай кылгандыгы ар бир адамдын зээнин кейитпей койбойт да. Достор, эми баягы калпакты итке кийгизип, башка нерсени кылып, биякта калып, эми ушул биздин ислам дининдеги ыйык, эң мусулмандардын айрыкча ушул орозо кездеринде биз исламды бийик тутуп эме кылып келебиз, урматтап келебиз. Ушунун каада салттарын, жол жоболорун эме кылып, ушундай күндөрү ушул ыйык китепти ушундай кылып эл алдына чыгып хайп кармаш үчүн эме кылгандыгы бул абдан өтө чоң одоно эме болуп эсептелет достор. Бул нерсени мындай койбош керек, коомчулукта көтөрүш керек. Бүгүн Куранды көтөрүп чыгат, эртең дагы эмнени көтөрүп чыгат. Бул деген билбейм эми достор. Ушул мен $1 миллион ашык акчам жок деп касам ичип, касамкор болуп ошол жерде турат. Биз Кыргызстанда коррупция кандай деңгээлде экендигин мен эле эмес, ошол Мелис Аспеков эмес, бардыгы билишет. Бизде докторго барсаң дагы, бирөөнү жаткызсаң дагы, айыл өкмөткө барсаң дагы, старостанга барсаң дагы, каяка барсаң тыйын бермейинче сүйлөбөйт достор. Сотуңа барсаң дагы, башкаңа барсаң дагы, анын бардыгын биз көрүп турабыз го. Баягы ошону көрүп туруп, ошондой касамга касам болуп эмени сүйлөткөндүгү, ушул элдин алдына алып чыгып эме кылгандыгы аябай зээнди кейитти достор. Мен зээним кейиди чынын айткандачы. Бул эмне деген? Мындан кийин достор, урматтуу ошол диний аалымдар, кандай дейсиздер? Эгерде уксаңыздар, мындан кийин экинчи ушул Куран китепти элдин алдында хайп кармаш үчүн ушинтип алып чыгып эме кылганды токтотсок, строго бир силер өзүңөрдө ошондой диний жактан фатва деп коесуздар, ушундай фатва чыгарып, экинчи ушундай эмени чыгара тургандарга жол жобо бербей, ошондой өзүм мен 5 убакыт намаз окуган жигитмин деп тиги айтып атат. Эми ошол 5 убакыт намаз окуп туруп ушул жашоонун реалдуулугун көрбөй, бизде эмне коррупция жок болуп калыптырбы? Же бул Кубанычбек Жумалиевге адвокат болуп атабы, элдин көзүнчө актайт деген. Ал 100 жолу 1000 Куран китепти кармаган учурда дагы биз көрө эмеспиз. Бизге доказательствонун кереги жок, аксиома деп коет. Доказательствонун кереги жок эмени. Бизде коррупция аксиома болуп калган. Биз билебиз анын доказательствосы жок деле. Ошонун айынан ушинтип тентиреп, ушинтип кыйналып, ошол жакта дагы кыйналып, ушундай коррупция бизде күчөп бара жатат достор. Андан кийин ушинтип, анан кийин элдин алдына алып чыгып шоу кылып, мен абдан бул окуянын болуп өткөндүгүнө кайгырамын достор. Пикирлериңерди калтырып, тезинен билгизип, тезинен бирөөлөргө таратып, ушул жете турган жерге жетип, керек болсо ушул жогорку кеңеш тарабынан мыйзам чыгарасыңарбы, урматтуу депутаттар, өкмөт тарабынан бир тыюулар болобу? Бул нерсени бул бойдон тек койбош керек. Менин жеке пикирим ушул. Мен даже бул берүүнү аягына чейин көргөн жокмун. Саламатта туруңуздар, сөзсүз түрдө пикирлериңерди айтып койгула достор.